Assalamu alaikum. Кутмандуу кечиңиздер менен баардыгыңыздарга жакшы маанай каалайм. Биздин сабагыбыз, бүгүнкү сабагыбыз депрессиядан арылуунун жолдору. Мындайча айтканда, биринчи депрессия өзү эмне экенин аныктайбыз. Андан кийин чындап эле депрессия болсо, андан арылуунун жолдорун үйрөнүп өткөнбүз. Кайсыл жолдорду басып өтүш керек, кандай кадамдар жасаш керек, кантип дарыланыш керек, эмнелерди колдонобуз, эмнелерди кылбаш керек болот. Анда эмесе баштайбыз. Эң эле алгач депрессия. Анын аныктамасы кандай? Депрессия менен көпчүлүгүбүз айырмасын билбейбиз да, жанагындай настроение, көңүлүбүз жок болгон кээде бар го, мындай эч нерсеге көңүлүбүз тартпайт, табитибиз жок болот, эч нерсе кылгыбыз келбейт, ошол маалдарды биз көбүн эсе депрессия деп ойлоп калабыз да. Анан мен депрессиядагы адаммын дейбиз. Депрессия, билесиздерби, бул чындап эле медицинада оору катары эсептелет. Чындап эле оору болуп эсептелет. Аны дарылаш керек болот. Дары жолу менен, ичүү менен, же болбосо атайын профилактика менен. Эми караңыздар. Депрессиядагы адам экениңизди аныкташ үчүн мен сизге азыр бир нерсе айтам. Ошол суроомо жооп бере алсаңыз, кандай жооп берсеңиз, анан биле аласыз. Депрессиядагы адам деп көңүлү кош болуп, эч нерсе кылгысы келбеген, баардык нерседен тажаган, керек болсо акыркы стадиясы бул суицидке чейин алып барат. Ошондой кыйынчылык маалда, мындай кыйналып, оорчулук болуп атат, баардык нерсеге нерв болуп атат, эч бир нерсе көңүлү тартпайт, жалкоолонуп жөн гана жатат. Ошондой абалдан 3 жума катары менен өтсө, 3 жума катары менен ошондой абалда өткөрсөңүз, мына ошондо гана сиз депрессиядагы адам деп официалдуу караласыз. Эмнеге? Анткени ошондон кийин гана сизде ошол чындап эле оору катары каралат. Себеби дегенде адам болгондон кийин бизде подсознание деген нерсе бар, билебиз. Дүйнөдө биздин тууганыбыз, жакындарыбыз кайткан кезде биз ушунчалык аябай ыйлайбыз, ушунчалык мындай жаныбыздын бир бөлүгүн жоготкондой болобуз, туурабы? Албетте, чындап эле ошондой. Бирок убакыттын өтүүсү менен 1 жылдан кийин же 2 жылдан кийин биз кадимкидей жашоодогу кубана турган нерселерге кубанып, жылмайып жүрө беребиз, туурабы? Анткени адамдын подсознаниясы ушундай, жашоого болгон выживание, мындайча айтканда, жанын сактап калыш үчүн адам өзүнө ден соолугуна зыян тийгизе албайын дейт дагы, кайра жашоодогу болгон майда баракат, жылмая турган, күлө турган нерселерге кайра биз күлө баштайт экенбиз. Кээ бир адамдар болот, ошондой таптакыр эч нерсе кылгысы келбеген, баардык нерсеге настроениясы жок, бүт 0 деп коет го настроениясы. Настроениям жок, кеч келе жатам деп. Айтор, ошондой инсан 1 күн, 2 күн, же балким 3 күн ошондой абалда жүрүп туруп, анан 4-чү күнү кайра басып туруп, күнүмдөгүдөй жашоону аткарып, кыймылдарын, анан кайра ошол абалга түшүп калды. Анан кайра чыкты, кайра түштү. Ал депрессия эмес, ал болгону жалкоолуктун эле бир түрү. Адам жалкоо болгондо эч нерсе кылгысы келбейт, жатат. Анан керектүү маалда анан ордуна туруш керек болот. Зарылчылык маалда туруп, анан кыла турган ишин аткарат. Ушунчалык зарыл болуп калган кезде да. Бирок бунун бардыгы эч бирөөсү депрессияга кирбейт. Депрессия деп мен жогоруда айткандай эле 3 жума катары менен ордуңуздардан турбастан, эч бир нерсе кылбастан, ушунчалык деңгээлде настроенияңыздар жок, оор абалда жатсаңыздар, мына ушул депрессиядагы абал деп каралат. Түшүндүк, Эми депрессиянын өзүн карайбыз. Депрессия эместикти, берки настроение жоктукту, аны жөн гана мынтип кызыккан нерсе менен алек болуп гана өткөрүп жиберсе болот. Андан мындайча айтканда дарылануунун же айыгуунун кажети жок. Ал болгону убактылуу эле нерсе. Инсан өзү 4 типке бөлүнөт дейт да. 4 типке. Алымдарыбыз айтат, 4 түргө мындайча айтканда. 4-үнчүсүн унутуп атам, бирок жалпылай эсептеп айта кетсем. Биринчиси бул айбан сымал дейт да, мисалы үчүн. Айбан сымал дейт, кээде айбандай болуп, адам кылбаган ишти, кылган инсандар дагы болот, туурабы? Ошондой абалдагы инсандар дагы болот дейт.
Анан экинчи абалы бул периште сымалдайт. Мындайча айтканда баардык күнөөдөн алыс болгусу келип, баардыгынан сактанып, мындай өзүн таза тутунган инсан ошондой дагы абал болот экен. Үчүнчү абал бул ошол өсүмдүк сымал дейт да. Мындайча айтканда өсүмдүк сымал. Буну кандай дейбиз? Эч бир нерсеге кызыгы жок, же жакшылык ишти кылбайт, же жамандык ишти кылбайт да. Эч бирөөсүн каалабайт. Мындайча айтканда бул адамдын табигый эле көрүнүшү. Анан төртүнчү түрү бул шайтан сымал. Эстедим. Шайтан сымал бул адамды өзүн дагы азгырбастан, ал башка бирөөнү дагы туура жолдон адаштыргысы келген инсан. Тамеки берип, арак ичиргиси келип, жаман жолго түртүп, айтор адам жалпылай 4 типке бөлүнөт экен. Сиз кайсыл категорияда экениңизди албетте жакшыраак билесиз. Айтайын дегеним, жанагы настроение жоктук, көңүл кош болуп, 1-2 күн жүргөндүк ал эч кандай оор эмес. Ал болгону адамдын кээ бирки учурларда болгон кездешкен табияттагы нерсеси экен. Болгону аны азыр эч нерсе түртпөй эле бир кыймыл кылууга же бир иш кылууга эч бир себеп жок болгондуктан ал жөн гана жатат. Туурабы? Ал нерсенин чыгып кетсе болот жөн гана. Биз бүгүнкү сабакта ал маселени карабайбыз, ал жеп жеңил гана. Биз эмне ошол 3 жума бою ушундай оор абалда, депрессия состояниясында болгон инсанды кантип дарылоонун жолун көрөт экенбиз. Алгач эле пайдасыз болгон кеңештерди айтайын. Пайдасыз, мындайча айтканда, сиз ошол нерсени кылсаңыз, пайда албайсыз деген сөз. Биринчи эле бул жашыруу. Эч кимге айтпастан 3 жума өттү, өзүңүз билдиңиз, мен депрессиядагы адам экен дедиңиз, андан кийин эмне болду? Жашырып атасыз. Эч кимге айтпай эле, бир күн өтүп кетет, бир күн өтүп кетет, бир күн жакшы болуп кетет деп атасыз. Бирок чындап эле 3 жума өткөндөн кийин ал кадимкидей оорунун бир түрүнө айланат. Аны дарылабаса, сиз андан дагы хуже, оор абалга түшүп каласыз. Түшүнүктүбү? Ошондуктан жаап жашырбастан дароо больницага барып кеңеш алыш керек. Түшүндүкпү? Себеби дегенде больницадан именно ошондой депрессия болгон адамды дагы дарылай турган бөлүмдөр бар. Түшүндүкпү? Сөзсүз түрдө мен бул сабакта айтыштан максат өз алдынча самолечение кылыңыздар деген нерсеге түртпөй элем. Албетте врачка барып көрүнүш керек. Болгону бул жерден сиздерге пайдалуу болгон кеңештерден айткым келди. Ошол себептен гана. Экинчи пайдасыз болгон кеңештерден бири бул сырткы дары. Тамеки, алкоголь, сырткы дары дегенде ушул алаксыта турган нерсе. Кээ бир адамдар жакынын жоготуп койгондо, же болбосо жок дегенде бир мындай машинасы, темирден болгон ушул машинасы сынып калып, бир ийрип калган кезде нерв болуп, ары бери чуркап, кыжырат болгондуктан ою жеп атат да, ал инсандычы. Ою жеп атат, анан ошондон арылыш максатта бир аз болсо дагы кичине алыс болуп турайын деп тамекиге барат да. Өмүрү чекпеген адам ошондой жолдор менен тамеки чегип, анан дальше адатка айланып кетет. Чегип жүргөн адам инсан ансыз деле билет, ошол тамекини чексем, азыр менин мээмде мындай кыжалаттык болбойт. Азыр бир аз болсо да өзүмдү бош сезип калам дейт дагы, ошол жолдорго барат. Биз билебиз, тамеки чегүү бул таптагыр түрдө адамды жок кылып жибере турган, өлүмгө түртө турган бир чоң оружие, мындайча айтканда, ал медленная бомба да. Убакыттын өтүүсү менен сиздин жашооңузду талкалай турган нерсе экен. Балким убактылуу нерсе үчүн азыр оюңузду курт сыяктуу сиздин оюңуз мээңизди ары бери басып чуркап сизди кыйнап атат. Бирок ошол нерседен кичине болсо дагы арылып турайын деп сиз өмүрүңүздү талкалап албаңыз дегеним да. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктер дагы. Алар дагы адамды мас кылган абалда, адамдын мээсинде ушундай күчтүү болгон процесстер, мындайча айтканда, нейрондор тез-тез жүрүп, маалыматтарды ташып, биз мисал көрүп аткан нерсебиз, мисал бул жерде артыбызда жашыл нерсе турат, жашыл нерсе турат дагы, анан ошол жашылды биз эмне кылабыз? Көзүбүз менен жашыл экенин баамдап билебиз. Анткени көзүбүзгө ошол нерсе көрүнүп, мээбизге информация барып, анан бизге ал жашыл деген нерсе тыянак келет. Бул жактан кийим эмне экен? Кара түстө экен, Бул кайсы түстө? Кара түстө. Көрүп туруп дарап айтабыз. Эмнеге? Анткени биздин мээбиздин ылдамдуулугу ушундай иштейт. Биз аны, мындайча айтканда, убакыт менен
өлчөгөндө канчалык тез болот экен дагы айтыш кыйын. А бирок именно ушул алкоголдук ичимдикти ичкен инсан анын мээси ошондой заторможенный, мындайча айтканда тормуз тейлеп турган абалда болот экен да. Бир аз иштеши кыйын экен. Ошол себептен айтат да, мас абалда машинаны айдаба деп, анткени келаткан машинадан встречныйга чыгып каласың же башка болсоң, бурулуп кете албайсың. Реакция жок, аз болот, жай болот. Түшүндүңбү? Ошол жай болгон себептен биздин мээбизде ойлонуу процесси дагы жай болот дагы, анан ал нерсе бизди жебейт экен да. Мындайча айтканда, алкоголдук ичимдиктер бул убактылуу гана пайдасын бербесе, болбосо ал канчалаган зыяндарга алып келет экен. Ошондуктан убактылуу болгон, кичине бир болгон пайда үчүн канчалаган өмүрүңүздүн кыскаруусуна, азаюусуна, жашооңуздун, ден соолугуңуздун кетүүсүнө сиз кайра жол ачпаңыз да. Болбосо бир ошол жака нерсеге жол ачкан инсан кайра шайтандын жолуна байланып, аны менен чогуу алыска чейин кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда, көптөгөн жылдар бою андан арыла албай күрөшүп, ошентип отуруп өмүрү дагы өтүп кете баштайт. Түшүнүктүбү? Ошол себептен сырткы болгон нерселерден колдоо, мындай жардам күтпөйт экенбиз. Түшүнүктүбү? Тамеки, баңгизаттык нерселер, дагы алкоголдук ичимдиктер, дагы гана эмнелер гана болбосун, айтор ошол сыяктуу нерселерден алыс болушубуз керек экен. Бул пайдасын бир аз гана бербесе, кийин таптакыр түрдө сизге кайра 100 эселеп зыяндыкты алып келе турган нерсе. Кредит сыяктуу да. Кредитти бир алдың, бир проблемаң чечилди, баягы карыз болгон нерсең, бирок ал карыз чечилип калган жок да туурабы? По-любому ал карызды беришиң керек болот. Бирок кредитти алуу менен канчалаган проблемаларга жолду ачкан болуп эсептелесиң. Туурабы? Же туура эмеспи? Туура. Андыктан чечимди ар бир адам өзү туура кабыл алыш керек. Анан үчүнчүсү, керебетте жатып жакшы болот деп ойлоо. Бул жана жашыруу деген сыякка, жашыруу деген кеңешке сыяктуу болуп калды. Ооба. Жашыруу дегенде албетте эч кимге айтпай басып кыймылдап жүрө бересиң. Бирок ошол нерсе сенин мээңди жеп атат да. Ойлонуп атасың, кыжырат болуп атасың, эч бир нерсе жакпай, бүт нерсени таштап салгың келет. Айтор, ушундай абалда эч кимге айтпай коюш, жөн гана ушинтип жата бериш, бул эч бир пайданы алып келбейт экен. Түшүндүкпү? Эгерде ошол депрессия деген состоянияга чындап эле келип калган болсок. Анда эмесе пайдалуу болгон көнүгүүлөрдөн айтайын. То есть пайдалуу болгон кеңештерден. Биринчи эле бул көнүгүү, бул кыймыл аракет. Мындайча айтканда, кадимкидей кыймыл аракет кылыш керек. Адам физиология кылганда билесиздерби? Канчалаган муундар кыймылдайт, канчалаган кан айланат, циркуляция болот, мээсине кан жетет, бардык нерсе өз абалында иштеп баштайт. Уюп турган жерлеринде кандарына ал жака да кан жетип, адам энергичный болуп, настроениясы да көтөрүлө баштайт да бара-барачы. Түшүндүкпү? Адам эртең менен мисалы 10 мүнөт же 5 мүнөт физиология жасап койсо, ал аябагандай бодрый болуп, өзүн жакшы сезип, көнүгүүлөрдү жасады дагы, андан кийин кыла турган ишин дароо киришип кыла баштайт да. Мына физиологиянын аябай чоң пайдасы бар. Дагы келебиз, кыймыл аракеттин түрлөрүнө кантип кылабыз, кандай кылсак болот, үй шартында элеби же сыртка чыгыш керекпи деген сөздөр. Бул биринчи кеңеш болду. Эмне кылат экенбиз? Кыймыл аракет жасоо керек экен. Кыймыл аракет. Түшүндүк, Экинчиси, ой жүгүртүүнү оңдойбуз. Ой жүгүртүүнү. Мындайча айтканда, кээ бир инсандар бар да, хейтерлер сыяктуучу, мындай керебетте жатып алган баатырлар. Билебиз, жакшынакай бир сонун ролик жасап туруп, интернет булактарына киргизсең, YouTube болобу, Instagram болобу, ал жактан биз өзү ушундай калып келмеспи билбейм, бирок бир адам жакшы нерсени кылып келатса, аны буттан тартканын жакшы көрөт экенбиз да. Анан ошондой инсандар көп. Жалланга эле тескерин ойлогон. Бир адам жакшы ийгиликти жаратса, буга спонсорлор жардам берди, арабтар жардам берди, башкалар жардам берди. Эч бир жакшы ойлогон инсан эмес да андай адамдар. Ошол жакта эртеден кечке олтуруп алып, манжалары менен кандай гана сөздөрдү жазбайт, Ошондой инсандардын катарын толуктабайлы бардыгыбыз.
Анткени ал бир эле өзүбүзгө эмес, башкаларга дагы зыянын жеткирет экен. Бирок өзүңүзгө көбүрөөк зыян жетет. Эмнеге? Анткени сиз дайыма ошондой негативде ойлонгондугуңузда. Эгерде негатив эмес, позитив туурасында ойлонуп көрсөңүз, жашооңуз кандай гана жаркырап калганын өзүңүз дагы билбей каласыз. Ар бир нерседен жакшылыкты көрө билиш керек. Ар бир нерседен. Ушуга мындай окшош болгон бир жакшы окуяны айтып берейин. Бардыңыздар эле билесиздер, бирок кандай болгон күндө дагы мусулман бири-бирине эскертип туруш керек. Бир хан болгон дейт. Хан вазирлери менен өзүнүн бакчасында сейилеп жүргөн дейт да. Анан чач тарачы да болот экен. Анан бир күнү ошол чачын алат дагы алып бараткан кезде кулак жагынан өтүп, ушул жерин мындайдан кесип алат. Анан кулагы канап, падыша аябай жинденип, каартанып, зынданга салгыла дейт да, буну 2 жылга каматат. Анан вазирлер менен бир күнү бакчасына чыгып эс алганы барса, ал жактан адам жегиштер бардык вазирлерин, бардык жан жоокерлерин, аскерлерин бардыгын көтөрүп кетип, сойгулап ал жактан жеп салат экен. Каннибалдар билебиз, адам жегиштер. Ал эми ханды карады дагы падышаны. Мынтип эки жагын карап туруп, кулагын карап, анан кайра жолун улап кетти. Падышага тийбептир. Көтөрүп кеткен жок. Эмнеге? Анткени биз деле билебиз го. Үйүбүздөгү коюбуз болсун, уюбуз болсун, жылкыбыз болсун, бардыгына кулагына ээн салабыз, туурабы? Ар бир үйдүн, ар бир өзүнүн неси болот, ээни болот. Мисалы биздин коюбуздуку, үйүбүздөгү болгон коюбуздуку оң жагынан, анан ылдый жагынан, анан бул жактан болчу. Болду. Талаадан көрүп баратасың, кетип баратасың, толтура койлор бар, арасынан сеники кайсыл экенин билесиң, ээнинен тааныйсың. Мейли ал чоңоюп кетти, өзгөрүп кетти, түс алмашып кетти, бирок кулагынан карап туруп билсең болот. Бул кимдин малы экенин. Ошондой эле падышанын дагы абалы мына ушундай болду. Алар эркин болгон адамдарды гана жейт экен. Анан кийин карайт экен дагы ээн салынып турса, демек бунун ээси бар экен, буга тийген болбойт деп туруп, өзлөрүнүн жолу менен кетти. Бул алардын законунда экен да. Анан таң калып, арадан 2 жыл убакыт өтүп, ошол падышасы кайра эмне кылат экен? Чач тарачын чакырып алат экен. Чач тарачын чакырып алат дагы, алып келет. Анан сен мурдагы 2 жыл мурун жасаган менин кулагымды кескен ишиң, ал кайра жакшылыкты алып келди дейт. Мына ошол кулакты кескен маалда чач тарачы айткан экен. Диндар болгон, жакшы мусулман болот экен дагы. Ар бир нерседе жакшылык бар деп айтса, каяктагы жакшылык? Каяктагы жакшылык? Кулагымды кесип алсаң, канып атса, токтобой аткан болсо, каяктагы жакшылык дейт. Дейт дагы, анан ошондой окуяга туш болот экен. Түшүндүкпү окуяны? Мындан тыянак чыгарсак болот, биз ойлоп аткан, биздин түшүнүгүбүздөгү жаман болгон нерсе, балким биздин келечегибизге пайдалуу болуп эсептелеттир балким. Сиз балким башка мамлекетке, университетке тапшырган элеңиз, өтпөй калдыңыз, бирок өтпөй калгандыгыңыз сиз үчүн кайра жакшылык. Балким ал жакка барганда ким билет сиз кандай адам болуп келериңизди. Балким. Сиз бир жумушка кирейин дедиңиз. Аябай жакшы зарплата берет. Аябай сонун жумуш, жеңил жумуш. Анан барганда ал жактан кандайдыр бир себептерден улам башка себеп болдубу же ошолорду себеп болуп калдыбы, айтор жумушка алынбай калдыңыз да. Сиздин ордуңузга башка бирөө жумушка келди. Эми ошондой абалдар толтура. Кээде биз көздөгөн максатыбызга, ойлогон максатыбызга жетпей калабыз, ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет дегендей, биз дагы кээде ушундай болгон жакшы нерселерди ойлойбуз, бирок ага жетпей калсак, өкүнүп, кыйналып, негатив болуп, баардык нерсени жактырбай ушинте баштайбыз да. Балким анда бир жакшылык бардыр. Балким сиздин ошол келечекке болгон көрүүңүз жок болгондугу үчүн, мындайча айтканда, сиз билбейсиз да келечекте эмне болорун. Бирок келечекте именно ошол окуя сизге пайдасын берерин билгениңизде, анда кайрадан сүйүнөт элеңиз. Билесизби? Эгерде сиздин бир жакшы ишиңиз, ойлогон максатыңыз, көздөгөн ниетиңиз ишке ашкан болсо, сүйүнөсүз. Туурабы? Сүйүнөсүз. Бирок ишке ашпай калса, 10 эсе сүйүнүш керек.
таң калыштуу нерсе. Негизинен мындай го, ишке оюңуз ашкан болсо, оюңуз ишке ашкан болсо, анда сүйүнүш керек болот. Эгерде ишке ашпай калса, анда аракет кылдыңыз, дагы деле ишке ашпай атат. Эмне кылыш керек болот? Кайгырыш керек болот, Ушундайбы? Жок. Андай эмес. Ким айтты андай болот деп? Жок. Ишке ашпай калса, кайра 10 эсе сүйүнүш керек. Эмнеге? Анткени сиздин каалооңуз эмес, Кудай Тааламдын, Аллахтын каалоосу ишке ашты. Сиз A'ны кааласаңыз, Аллах Таалам Б'ны каалаптыр. Б сиз үчүн жакшыраак. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн кандай гана абал болбосун, эмне гана болбосун, бардык абалдарда бул менин моюнума жазылган тагдыр, бул мен үчүн кайра жакшыраак деп эсептеңиз. Түшүнүктүбү? Бул мен үчүн аябай жакшы нерсе. Болгону мен bundan жакшылыкты көрө албай аткандырмын, кийинчерээк көрүп калам деген үмүттө кайра ар бир нерседен жакшыны көрүүгө аракет кылыңыз. Айтайын дегеним, негатив эмес, позитивди ойлонуңуз. Позитивди ойлонгон инсан качан ооручу эле? Ооруйт албетте, анча-мынча сыркалап коет. Бирок менин чоң эжем бар, дайыма ушундай позитивди ойлонот. Эмне гана болбосун, жашоодо ушунчалык кыйынчылык болуп, ал көргөн кыйынчылыкты көпчүлүк көрө элек да. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошол менин эжекем дайыма күлүп, жылмайып, жадырап жүргөн үчүн оорубайт дагы да. Кадимкидей бышык болуп, өзүнө чыйрак болгон абалда ден соолугу да чың, анан башы дагы ар кандай нерсе менен оорубайт. Мындайча айтканда, албетте толук түрдө кенебесиге салып коюу деген нерсе эмес. Бирок ал нерседен сиз кайгырганда пайда аласызбы? Мисал үчүн жөнөкөй эле мисал да. Сизде бир проблема болсо, бир мүшкүл болсо, анын чечүүнүн жолу бар болсо, анын үстүндө ойлонуунун эмне кереги бар? Кыжалат болуп, чечилеби, чечилбейби? Анын үстүндө ойлонуп эмне кереги бар? Эгерде ошол проблемаңыз ансыз деле чечиле тургандыгына көзүңүз жетип аткан болсо, эгерде көзүңүз жетпей аткан болсо, бул проблема таптакыр түрдө чечилбейт деп айтсаңыз, анда анын үстүндө ойлонуунун кажети барбы? Ойлонуп көрүңүзчү. Кайра кайталайм. Сизде бир көйгөй бар экен. Ошол көйгөйдүн чечилүүнүн жолун билет экенсиз. Билген соң анын үстүндө кайра кыжырат болуп, кайра ойлонуп туруштун кажети барбы? Бул бир. Экинчиден, эгерде ошол көйгөйүңүз чечилбей турган абалда болсо, таптакыр мүмкүн эмес болсо, анан чечилбей турган болсо деле сиз ошол проблеманы моюнуңузга коюп алып, дагы деле ылдый болуп башыңызды салып жерге жүрөсүз да, мындай ылдый болуп жүрөсүз. Эмнеге? Андай болуп жүрөсүз. Себеби дегенде сиз аны кое бергиңиз келбей атат да. Бирок билесиз, ал нерсенин чечилүүсү мүмкүн эмес экен. Бирок мүмкүн эмес болуп атса, анда анын үстүндө ойлонуштун кереги жок экен да, туурабы? Ошон үчүн дайыма позитивдүү ойлонгонго аракет кылалы. Ушул позитив туурасында бир аз айта кетсем, кичине тапшырма катары, бир жума бою бардык кыйынчылыктар болсун, жакшылыктар болсун, бардыгы Аллахтан гана. Мен каалайм, бирок Аллахтын гана каалоосу болот. Мен аракет кылам, бирок койгон максатыма Аллах гана жеткирет деген жакшы ниет менен ишиңизди да кылыңыз, аракетиңизди да кылыңыз, баарын жасаңыз, бирок ошону менен биргеликте позитивдүү ойлонуңуз. Бир гана позитив. Мейли койгон планыңыз, бүгүнкү эртеңки планыңыз ишке ашсын, ашпасын, позитивдүү ойлонуңуз. Бул мен үчүн кайра жакшы деп билиңиз. Түшүнүктүбү? Мисал үчүн бир съемка болуп атса, бир күн кечке тарта албадыңыз, жакшы болбой калды, анан бир күн убактым текке кетти деп кыжырат болуп ойлонуштун кереги жок. Себеби сиз ошентип бир күн кечке тартылбасаңыз, эртеси күнү мыкты тартылып, дез эле бүтүп койбойт элеңиз ал ишиңизде. Түшүнүктүбү? Демек, ар бир нерседе өзүнүн жакшылыгы бар экен. Болгону бизге аны дароо көрүүгө балким данышмандуулугубуз же болбосо акылыбыз дароо жетпейттир. Бирок убакыттын өтүүсү менен ал нерсе көзүбүзгө кайра байкалып билинет. Андыктан дайыма позитивдүү ойлонууга аракет кылыңыздар. Кийинки кеңеш бул китеп окуу. Ооба, кандай гана китеп болбосун, мейли мотивациялык китеп болсун, мейли кеңештер китептер болсун, мейли чыгарма китептер болсун, айтор кандай гана китеп болбосун окусаңыздар, окуп өзүңүздөргө адат кылып алсаңыздар, анда
убакыттын өтүүсү менен ошондой абалдарга туш келген кезде, кыйналып аябай оор абал болот го кээде. Ошондой абалдарда болгон кезде башыңыз бош калбайт. Адамдын башы китептер окулбаса, албетте өзү турмушта көрүп аткан баардык кыйынчылыктары топтолуп бир жерге үйүлүп калат дагы, анан ошону гана ойлонуп каласыз да. Анын чечүүнүн жолдору толтура. Себеби дегенде ал проблема бир эле сизге келген эмес да. Ал проблема балким башка бир адамдын башына дагы мурда түшкөн. Эгер түшкөн болсо, ал демек китеп беттерине дагы түшүрүлүп жазылган. Себеби дегенде бүгүнкү күнүбүздө толтура китептер бар. Кеңеш китептери, убакытты башкаруу китептери, жана башка китептер, өзүнө өнүктүрүү китептери, кантип мисалы уктоонун өзүнчө китеби бар. Кантип туура уктош керек. Аябай керектүү болгон толтура маалыматтарды алсак болот экен, эгерде жөн гана ушул китепти эртең менен болобу, кечинде болобу, жок дегенде 30 мүнөт убактыбызды бөлүп койсок. Түшүнүктүбү? Убактыбызды кичине гана 30 мүнөт убактыбызды бөлүп койсок, ошондой кыйын абалдарда биздин башыбыз бош калбайт. Биздин башыбызга кандайдыр бир идея келе баштайт, кандайдыр бир ошол проблеманы чечүүнүн жолдору келе баштайт. Түшүнүктүбү? Демек, дайыма китеп окууну өзүбүзгө адат кылалы. Өзүбүзгө эле пайда. Эми айырмасын мен айткан болчумун, депрессия менен настроение жоктукту. Так. Эми ошол депрессиядагы адамдын дагы бир мындайча айтканда нелери деп койсок, абалдары. Кандай абалдарда биз ошол инсанды толук түрдө депрессиядагы инсан экенин деп билебиз. Биринчиси уйкусуздук. Мындайча айтканда, уйкуну көзөмөлгө ала албайт да, уктайын десе уктай албайт. Уйкусу келбеген үчүн, уйкусу качып калган инсан. Басса турса ойлонот ошол туурасында. Басса турса эч нерсе кылгысы келбейт. Ошол эле иштин үстүндө ойлонуп, карманып алган инсан экен. Бул биринчи шарт экен. Экинчиси уктаган соң дароо чарчоо. Мындайча айтканда, уктап бүттү, турду, эртең менен ойгонду, эртең менен ойгонсо дагы деле чарчап атат да. Албетте ал инсан уйкусу качып калган болчу, бирок толук түрдө качып кетти эмес да. Бир аз бир балким 1 саат же 1,5 саат уйкусу качты, андан кийин баары бир уйкуга киришти. Туурабы? Толук түрдө уктады, бирок эртең менен ойгонуп турса деле дагы деле чарчап. Дагы деле ушинтип чарчап турат. Башы ооруп, байланып турганда кайра эле чарчап калды. Түшүндүк, Бул канчанчы болду? Экинчиси болду. Биринчиси уйкусу бузулат экен, экинчиси уктагандан кийин деле чарчай берет. Буну уйку режимин бузуп алганга салыштырып албаңыздар. Бул инсан убагында уктайт, ондо уктайт. Мындайча айтканда, ондо уйкуга киришет, уктабай жата берет, ой ошону жей берет, анан түнкү саат канча болуп кетет, 11:30 болуп кетет, анан ошондо уйкуга кирген болот да, толук түрдө. Биз бүгүнкү күндө кандай кылып атабыз? Түнкү саат 1-де уктайбыз, эртең менен кайра саат 6-да, 7-де жумушка жөнөш керек болот. 5 саат гана уктайбыз, анан зомбидей болуп чарчап жүрөбүз кечке чейин. Ал абал буга кирбейт. Түшүнүктүбү? Адаштырып албаңыздар. Үчүнчүсү аппетиттин жоктугу. Эч кандай табитиңиз тартпайт эч нерсеге. Бир нерсени алып келсе, жебейм дейсиз. Башка нерсени көрсө, жебейм дейсиз. Көчөдөн баратасыз, магазинде соон нерселер турат, эч бир нерсеге табитиңиз тартпай атат, эч бир нерсе жеңиңиз келбейт. Курсагыңыз ачкандан жейсиз, бирок табити жок, өзүңүздү кыйнап, бирөө заставить этип аткандай жейсиз да. Ачкарын кайра ашказаңызды өлтүрүп албаш үчүн. Ошондой абалда гана жейсиз. Болбосо өзүңүз кызыгып, ачка болуп калдым, мындай жейин деген ниетиңиз жок да. Түшүнүктүбү? Аппетиттин качып калуусу. Анан кыжаалат кайгы. Албетте, бул дагы депрессия болгон абалдагы адамдын дайыма жанында алып жүргөн нерсеси мына ушул экен. Кыжаалат болот. Секунд сайын, мүнөт сайын кыжаалат болот, чарчанып болуп жүрөт дайыма. Зомбидей болот да, тим эле. Анан өзүн төмөн баалоо. Эч нерсеге теңебей. Мындайча айтканда, өзүн адам катарында көрбөй, өзүн мен аябанмын деп, менин колуман эч нерсе келбейт экен, мен эч киммин, башкалардын колунан келет, менин колуман келбейт деп, жанагы көбүнчө спортсмендерде бул нерсе көп байкалат.
атайын биринчи местеге аракет кылат дагы, жетпей калып, үчүнчү местеге да илешпей калат, анан өзүн кыйнап жүрө берет. Ушундай жумалап ойлонупчу, жума бою ойлонуп, неге мен биринчи месте албадым, неге мен ушундай болбодум деп ошентип кыжырат болушат. Окууда да ушундай. Неге мен мыкты боло албайм? Керек болсо үй бүлөлүк турмушта деле энелер болсо балдарына, мисалы балдар окупай атса, неге мен жакшы тарбия бере албайм, неге мен жакшы эне боло албайм деп, мындайча айтканда абалдары көп экен, Пусть мектеп окуучу болсун, пусть ким чоң апаларыбыздан дагы болсун. Айтор бардыгында бул абал кездеши мүмкүн экен. Өзүн төмөн баалоо, самооценка. Качан биздин ошол либидо түшүп калган маалда өзүбүздү баалабай калабыз дагы, анан бардык нерсеге кызыгуубуз кете баштайт. Өзүбүздү эч нерсеге теңебей калат экенбиз да. Түшүндүңбү? Ушул абалдар байкалыш керек экен. Депрессиядагы адам катары караш үчүн. Кийин жашоону токтотуу акыркы стадиясы бул жашоону токтотууга эмне кылуу? Ойлонуу. Мындайча айтканда суицидке баруунун жолун ойлонуу. Ойлонуп атат да ал инсан. Мен эч бир адамга пайдам тийбей атат. Ата-энемди нааразы кылам. Бала чакама туура тарбия бере албайм. Же болбосо мектеп окуучулар болсо, студенттер болсо, окуудан жарата албай атам. Дайыма аз баалам, эч кимге пайдам тийбейт, коомчулукка пайдам тийбейт, бир гана зыяным тиет деп ушинтип ойлонгон инсан акырында барып туруп эмне кылат экен? Суицидке баруунун жолдорун көрө баштайт экен да. Анткени ал өзүн бул дүйнөдө таппай атат. Бул дүйнөдө өзүнүн ордун таппай аткан себептен ал башка ааламга кеткиси келип атат. Ал жактан ал инсанды жакшы бир ушундай чайпайдан коюп, кел төргө өт деп тосула тургандай болуп. Ал жака барганда эмне бир нерсе болуп кетеби? Мындай жакшы маанайда тосуп алабы? Жок, андай эмес. Ал инсан ал жагын карабайт көбүнчө. Суицидти ойлонгон инсан бул ушул абалдан эле кутулуп кетсем деп ойлойт да. Бул жанагы кредитке эле мисал. Кредитти мен дагы эле мисал кылайынчы. Себеби дегенде ойлонот адамдарчы. Мен азыр кредитти алсам, анан үйлөнсөм, же болбосо машина алсам, же үйдү бүтүрүп алсам дейт дагы, анан кредитти алгандан кийин баардык маселе бүтүп чечилип кала тургандай да. Кредит алгандан кийин чыныгы аябай кыйынчылык, оорчулук баардыгы балекеттен баары ошо менен чогуу келет. Туурабы? Ошо менен чогуу башталат. Ошондой эле суицидке бара турган инсан, барам деп аткан инсан бул дүйнөдө өзүнүн ордун таппай калат дагы, ушул жактан кетип калсам эле болду дейт. Эпте ушул абалдан кутулуп кетип калсам экен дейт да. Ал жака баргандан кийин кандай болорун ойлонуп да койбойт. Ошол себептен ал жагындагы ойлонуп коюш керек. Кантип эле инсан, мисалы үчүн Аллах Таалам берген өмүрдү өзүн кайра кыйып атат да. Өзүнүн өмүрүн өзү кыйып атат. Анан барганда аны жакшы тосо алабы эле? Албетте жакшы тосо албайт. Керек болсо, биздин шариятыбызда өзүн асынып, өзүн өлтүрүп алган адамга жаназа окулбайт экен баарыбыз билебиз, Себеби ал өзүнө кол салды. Ал биздин шариятыбызда эмне экен жактырылбаган нерсе, таптакыр эле. Эми статистика боюнча бир аз айта кетейин факторлордон. Бүгүнкү заманда, бүгүнкү ушул 21-кылымыбызда депрессиядагы адамдардын жашы кыскарууда. Мындайча айтканда, биз ойлойбуз го, көп нерв болгон инсан, аябай нерв болуп жүрүп, анан картайып бир 50-60 жашка чыкканда, анан ошол инсан депрессияда болуп калат депчи, чал кемпирлер. Жок. Бүгүнкү күндө азыр айтып өтөм, караңыздар. 18 жаштан 18 жаштан 29 жашка чейинки инсандар, булар жашоосунда аябай ушул маалда каны кызып аткан маал, бүт нерсени көрө турган маал, бүт нерсени жасай турган маал, окуй турган маал. Бирок ошондой болсо дагы 25%, 4төн 1, жалпы статистиканын 4төн 1 түзгөн инсандар мына ушул болуп атат жаштары. 18 жаштан 29 жашка чейинки адамдар, жаштар депрессиядагы абалда экен. Кантип түшүнсө болот муну? Азыр себебин дагы айтып кетем. Эми караңыздар, кийинки эле орунда бул 24% депрессиядагы адамдар,
Мындайча айтканда 30 жаштан 44 жашка чейинки адамдардын 24% азыр ушул моментте депрессиядагы абал. Бул дүйнөлүк статистика. Дүйнөдө азыр ушул абал болуп атат. 18 жаштан 29 жашка чейинки инсандардын, адамдардын ушундай жаштык кезинде жашоого болгон кызыгуусу өчүп, өзүн төмөн баалап, жашоого өзүн керексизмин деп эсептеп, суицидке барайын деп ойлонуп жүргөн инсандардын катарын толтурган 4/1 бөлүгүн ушул жаштар түзөткөн. Кантип эме алса болот муну? Бунун чечүүнүн жолдору дагы бар, анан себебин дагы азыр айтып атам. Болгону бул нерсени окуп алып, аябай жаның кейийт да. Чындап эле ушул нерсе биздин жашообузда болуп аткандыгында. Себеби карайсың, 18 жашта балким бойдоксуң, балким үйлөнгөнсүң, бирок кандай болгондо эле жашсың. Бүт нерсени кылгың келет, жаңы нерселер көргүң келет. 40 жашка 50 жашка чыккан жоксуң, бала чыккан болуп, башка болуп эч нерсе кыла албагандай эмес. Бүт эркинсиң, бошсуң, бүт нерсени кылсаң болот, эксперимент кылсаң болот. Кайра бул проектти баштап, бизнести баштап, кайра бул жактан окуп, окуп жактан мисалы бакалаврды окуп, дальше магистратураны окуп, анан да өсүп, ошондой кыла турган, өсө турган, өнө турган, же болбосо ушундай бизнес тараптан болсо дагы кете турган, чоңое турган жаштык мына ушул убакытта 10 жаштан 20 жашка чейин эч ким мисалы үчүн кыйратып деле окубайт, кыйратып деле эмне кылбайт, ишти баштабайт туурабы. Бирок 20 жаштан баштап, 18 жаштан баштап 29 жашка чейин мына ушул именно кызыган, аябай жакшы маал десек болот. Ишти дагы баштай турган маал, же болбосо окуй турган дагы маал мына ушул экен. Карайбыз. 45 жаштан 59 жашка чейинки. Белгини айтып кетейин. Кайра бир жолу 30 жаштан 44 жашка чейинки адамдардын 24%-ын эмне өткөн? Депрессиядагы адамдар өткөн. Бул дагы калышпайт. Мындайча айтканда, бул 25 болсо, бул 24%. 25-24. Түшүндүкпү? Мындайча айтканда 18 жаштан баштап 44 жашка чейин деп алсак деле жаңылышпайбыз, анткени 1% гана роль ойнойт. 45 жаштан баштап 59 жашка чейинки инсандардын 20%, 25 эмес, 20%, бирок 20 деле бул 100дөн 5тен 1 бөлүгү. 100 санынын 5тен 1 бөлүгү бул 20 деген сан. Значит, ал деле көп. Аябай көп. Мындайча айтканда, бир 100 миллион калктуу адамды алабыз дагы, ошонун арасында балким мисалы үчүн канчасы? 30%. 30% ошол 30 жаштан 44 жашка чейинки түзгөн, жок, 45 жаштан 59 жашка чейинки түзгөн инсандар болсо, ошонун дагы бир 30дан жалпы 5тен 1 бөлүгү эмне экен? Ошондой депрессиядагы абалдагы адамдар экен да. Эми акыркысын караңыздар, бул таң калыштуу нерсе болушу мүмкүн. Бир карасак, ал нервин баарын коротtu, кээ бирде билесиз го, бабушкалар же болбосо аксакалдар колдору титиреп баштайт депчи. Себеби нерв кеткен, убагында кеткен. Эми ойлойсуң, ошол инсандар депрессиядагы адам деп. Бирок карап келсек, ал инсандар эмес экен. Ал 60 жаштан өткөн аксакал, чоң энелер некен 10% гана түзөт экен. 10% гана ошондой инсандардын катарын толуктайт экен. Түшүндүк, мындай кетиште. Бул жаштар 18 жаштагы жаштар 10 жыл ушундай абалда жүрө турган болсо, кийинки келаткан акыркы келечектеги 10 жылдагы, мындайча айтканда, азыркы 10 жаштагы адамдар. Азыркы 10 жаштагы жаш балдар бара-бара алар эмне болот экен? 18 болот. Биз деле, мисалы мен азыр 23төмүн, 10 жылдан кийин 33 болуп калам, Почти ошол 29га жакын болуп турам. Мындайча айтканда, мен курактуу жана 10 жаштагы адамдар 10 жылдан кийин эгерде ушул абалда жүрө берсе 25% болуп. Булар 60%га дагы өсүү немеси бар экен, нерсеси бар деп окумуштуулар айтышат да. Эгерде ушул кечте кете берсе 60%га чейин чыгып кетет деген коркунучтар дагы бар. Бирок андан сактануунун жолу бир гана нерсе, бул биринчи себебин айтып өтөйүн. Себеби азыркы заманда бүт нерсе колубузда. Бүт нерсе колубузда. Телефон бар, интернет бар, социалдык сеттер бар. Ким менен кааласак
мамиле курса болот. Интернеттен Африкадан таанышың таап алып аны менен сүйлөшсөң азыр мүмкүн болгон нерсе экен. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү биз туура жакка пайдаланбастан, аны биздин убактыбызды жегенге, убактыбызды коротконго гана иштетип калдык. Колубузда телефон бар. Азыркы караңыздар. 7 жаштагы бала колуна телефону бар. Анан ошол 7 жаштагы балага жашоо зеригиштүү. Эмнеге? Анткени телефондо бүт нерсенин баарын көрүп чыкты. Керектүү болгон нерсенин баарын маалыматты алып көрүп атат. Анан эч нерсе кылгысы келбейт, жашоого болгон кызыгуусу жок. Азыр мисалы үчүн көрүнбөй аткандар болушу мүмкүн. Мисалы аракет кылып, эч кимге билинбей аракет кылгандар бар. Бирок көпчүлүк басымдуулугу эч бир аракети, келечекке болгон умтулуусу, карьерасы, пландары эч бир нерсеси жок. Чындап келгенде ушундай. Максаты жок. Мындайча айтканда, кыздар эмне болуп атат? Карьера курушум керек, мындай балалы болгум келбейт, үйлөнгүм келбейт деп ушундай болгондор чыгып атат. Эмнеге? Анткени биз ааламда ушул доорунда болуп атабыз да. Азыр биз интернет бар, бизде интернеттен башка мамлекетте кимдер кандай болуп атканын көрүп атабыз. Алардын кылган нерсесин көрүп, биз дагы туурагысы келип атат дагы. Анан ошолордой ойлоно баштадык дагы да. Ал бизге жарашпайт, кыргызга. Кыргыз бойдон гана калыш керек. Орус чубагысыз айткандай эле, орус болуп, же орус боло албадың, же дагы не деп айткан болчу, башка болуп боло албадың дейт да. Мындайча айтканда, бир эмне болот дейли, помидор канча каалабаса дагы ал бадыраң боло албайт да. Биз дагы канча аракет кылсак деле, ошолорго окшошууну аракет кылсак деле окшошо албайбыз. Бизге жарашпайт ал нерсе. Ошондуктан өзүңүздүн баалуулуктарыңызды, өзүңүздүн улутуңузду карманып туруп, анан салтка, динибизге баш ийиш керек экен. Ошондуктан ошондо гана биздин жашообузда өнүгүү өсүүлөр боло баштайт, алдыга жылыш боло баштайт. А бул болсо аларды тууроо менен эч кандай бизге ал нерсе ылайыктуу эмес. Бизге ал нерсе туура келбейт. Айтабыз, биз себептерин айттык. Азыр интернет бар, баардык нерсени көрөбүз, бүт нерсенин доступный, каалагандай колдонсок болот. Ошол себептен бизде азыр жашоого болгон кызыгуу өчүп баратат. Бул биринчи себеп. Экинчи себеби бул мырзаларда. Мырзалар көбүнчө баарын айтпайм албетте, бирок уятсыз болгон нерселерге көп аралашууда. Мындайча айтканда, эч ким мага мурда илгери болсо, мисалы телефон жок да, каалаган нерсени кыла албайсың. Туурабы? Ал жакта баардыгы өзүнүн жашоосу менен жашап жүргөн болчу. Бирок азыр бүт нерсе бар, каалаган нерсени жазсаң көрө бересиң. Туурабы? Именно ошондой нерсеге эркектер көп кириптер болгондуктан, алардын дагы ошол жашоого болгон кызыгуусу өчүп, ошол нерсе менен гана ырахат алып жашап калгандыгында. Ошол себептен дагы депрессияга адамдар түшө баштайт. Көбүнчө эркектер ушинтип түшөт. Анан дагы бир себеби, үчүнчү себеби бул биз интернетте, мисалы караңыздар, Инстаграмда же ТикТокто же Ютубта олтурасыз дагы бир кирип коеюн дейсиз. Биз азыр бүгүнкү күндө эс алуу деген нерсени мындай чай үстүндө олтуруп, үй бүлөбүз менен чай ичип олтуруп эс алуу дегенди түшүнбөй калдык. Же болбосо сыртка чыгып прогулка кылып келүү дегенди эс алуу деп билбестен, телефон кармап туруп Инстаграмдан ошол баракчаларды өткөрүп, кызыктуу нерселерди көрүп, ошол менен биз эс ала турган болуп калдык да. Түшүнүктүбү? Ошону менен биз эс ала турган болуп калдык. Карайбыз, өзүбүздүн профилибизге карайбыз, постубузду чыгарганбыз, канча лайк болуптур, канча класс болуптур, ким комментарий жазыптыр. Ошол менен алек болуп калдык да. Туурабы? Же туура эмеспи? Эгер туура эмес болсо, анда айтсаңыз болот. Бирок бул нерсе болуп аткан нерсе, акыйкат. Анан ошентип канчалаган сааттарыбыз өтүп кетет, билбей калабыз. Анан бир кезде эле карасак, толтура иштерибиз калып кеткен. Айрыкча келиндер көбүнчө ушинтип болуп кетсе, телефонго берилип кетсе, мен ушул нерселерди кылышым керек, бүтпөй калдым дейт дагы. Анан
кыжалат да, ошол нерсени шашкалатап чуркап калат. Же болбосо студент болсо телефонго эртеден кечке отурат, караса эртең сабагы бар, аябай чоң оор болгон сабагы бар. Анан ал нерсе кантип жетишем, кайталай албай калдым, эмне болуп калдым дейт да, жетишпейт албетте. Анан ошол нерсенин ардынан кайра кыжалат, нерв болот. Же болбосо бир ишти баштагысы келген адам аябай өзүнүн ишин баштайын деп жакшы ниет кылды эле, бирок телефонго кирип дагы эле чукурап убактысын кетирип караса кеч кирип кетти, убактысы кетти. Бул нерсенин баары калып кетти. Анан ал инсандагы нерв болот, кыжалат болот. Эмнеге мен ушинтип өзүмдү башкара албайм, эмнеге каармана албайм, эмнеге ушунча саатты кетирип салдым деп кайра эле кыжалат болуп, ошол телефонду көргөн себептен кайра эле ошол абалга түшүп калып атат. Түшүнүктүбү? Ошондой состояние бизде кайра кайталанып боло берген үчүн бул нерсе адатка бара айлана баштап, анан чындап эле депрессия абалына түшүп калуу коркунучу бар экен. Түшүндүкпү? Мындан арылуунун жолу бул бир эле нерсе, болгону чектеп коюу. Телефондон таптакыр арылып салыңыз, цивилизациянын артта калып кетиңиз деген түшүнүк сөз эмес. Айтайын дегеним, чектеп коюш керек. Эртеден кечке TikTok көрүү, Instagram көрүү деген биздин жашообуздун маңызы эмес. Биздин жашообуздун маңызы бул дүйнөгө биз пайдабызды тийгизип калуу, адамдарга пайдабызды тийгизүү, бир туугандарыбызга, ата-энебизге, Кудай Таалага кулчулук кылып, бизге моюнубуздагы болгон нерсени аткарып, татыктуу жашап өтүү да. Негизги максатыбыз мына ушул да. Эч нерсени алып кете албайбыз. Көргө тапкан ташыбызды алып кете албайбыз, туурабы? Мал жанды алып кете албайбыз. Бала чакабыз калат, бүт нерсе калат. Бардык нерсе калат. Кийген кийимиңиз да калып кетет керек болсо. Болгону бир кепиңге оронуп ошо менен дальше кетесиз. Демек, биз бул дүйнөгө түркүк эмес экенбиз. Негизги максатыбыз татыктуу жашап өтүү, мусулман катары. Тийиштүү болгон бардык эрежелерди сактап, баарын орундагыдай кылып, орду убактысы менен болсо, бардыгы өз абалында жакшы болуп турат. Болбосо биз эртеден кечке ошентип интернетке, социалдык сеттерге, адамдар менен жазышууга, WhatsApp'та, Telegram'да, башка да ушинтип убактыбызды кетире берсек, эмне болот экенбиз? Бара ошондой абалга түшүп калуу коркунучу пайызы жогорураак болот экен да. Түшүндүкпү? Андыктан чектеп коебуз өзүбүзгө. Иш маалында иш кылабыз, жаңылыктарды көрө турган маалда атайын белгилүү убакыт коюп коебуз. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, аны кийинки айтат болчумун, бирок сөзү менен келип калды, айтып кое берейин. Эртең менен уктап тургандан кийин биз көбүнчө эмне кылабыз? Телефонду алабыз дагы саатты карайбыз. Анан саатты карагандан кийин бирөтөлө ачкан болдук да. Ким эмне деп жазды экен деп карап коебуз. WhatsApp'ка киребиз. Анан чыгабыз дагы эмне жаңылык болду экен деп, же болбосо жөн эле бир зеригиш болгондуктан түп туруп керилип Instagram'га колубуз тийип кетет дагы кокусунан. Анан лентаны көрө баштайбыз. Ошентип ордусунан турганча 1 саат өтүп кетет, 1 саат бою ошентип жаткан болосуз. Бул нерсе сизге канчалык зыян алып келерин билесизби? Эгерде билбесеңиз, анда азыркы айта турган сөзүндөн билсеңиз болот канчалык зыяндуу болгон. Эртең мененки 1 саатыбыз биздин бүгүнкү бир күндүгүбүздү кандай өткөрөрүбүздү аныктайт. Эртең менен 1 саат бою Instagram чукулап, телефон чукулап, ал жактан Instagram'дан сиз белгилүү бир тематикадагы видеону көрбөйсүз да, туурабы? YouTube'га кирип алып 1 саат бою бир познавательный, кызыктуу нерсе, бир пайдалуу маалымат болсо мейли, бирок Instagram деген короткий нерсе да ал, туурабы? Кыска 1 минуттук нерседен өткөрөбүз. Биринчисинде бир сонун трагический бир видео чыкты, иттин буту жок экен, инвалид коляскасы менен сүрөлүп кетип баратат, видеону көрдүңүз. Кеттиңиз, дароо эле күлкүмүштүү видео чыгып калды. Мындайча айтканда, сиз билесизби мындай абалда кандай болот экениңизди? Биздин эмоционалдык IQ-буз төмөндөйт. IQ эмес, биздин EQ-буз түшүп баштайт. Мындайча айтканда, биздин ошол эмоциябызга байланыштуу болгон биздин мээбизге жооп бере турган нерсе башаламанга түшөт да. Биздин концентрациябыз, оюбуз бир жакта болбой калат. Чачырандуу болот. Бир проекттин үстүндө иштей албайбыз, бир нерсенин үстүндө ойлоно албайбыз, бир көйгөйдү чечип коюу кыйын боло баштайт. Эмнеге? Анткени сиз эртең менен 1 саат бою өзүңүздүн сезимдериңиздер менен ойноп салдыңыз да. Оюңузду ар жака кетирип салдыңыз. Бир туруп, бир эле минуттун ичинде күлүп да салдыңыз, ыйлап да салдыңыз да.
түз айта турган болсокчу. Ыйлаган жоксуз, конечно, бирок көзүңүзгө жаш келе турган видеолор болот туурабы кээде. Ал нерселер көрөсүң дагы бооруң ачыйт. Анан кийинки кеттиң дароо жүрөктү катыра турган видеолор чыга баштады да. Мындай ачынып чачынган кыздар чыга баштайт, же болбосо балдар чыга баштайт, же болбосо өткөрсөң кайра күлкүлүү нерсе чыга баштайт, өткөрсөң кайра кайгылуу нерсе чыга баштайт, өткөрсөң дин жөнүндө сүйлөп аткан болот. Анан көрүп туруп ии деп койдук, анан кайра өткөрсөң кайра бузуклук туурасында видео болот. Айтор 1 мүнөттүн ичинде сиз 1 сааттын ичинде сиз 60 түрлүү видеону көрүп туруп, сиздин болгон нерсеңиздин баарын чачырып салдыңыз дагы, түнү бою эс алып, оюңуз бир жактамал топтолуп, сонун болгон кезде эртең менен тура калып ошонун баарын өлтүрүп салдыңыз да. Эми ойлоп көрүңүз, бир күн кечке эмне иш аткарадыңыз да? Кантип иш аткарасыз ошондой абал менен? Биз канчалык деңгээлде өзүбүздүн бир күндүк жашообузду эртең мененки болгон 1 саат убактыбызды интернетке өткөрүү менен канчалык зыян берип атканыбызды сезбей атабыз, билбей атабыз. Жакшы пайдалуу нерсеси биз эртең менен турабыз дагы, мейли саатта карабыз, бирок Instagram машыгага кирбей турасыз дагы, өчүрүп туруп, резко, эгер кровать болсо, төшөктөрдү түзөп коюңуз, эгер жерде жатсаңыз, анда дароо жыйнап туруп, ордуна коюп коюңуз. Ошондо билесизби, ушул абалда эмне болот экен? Адам бир ишти задача турат да. Задача эмне? Төшөктү жыйнаш керек. Жыйнап койдуңуз, болду. Сиздин бүгүнкү биринчи ишиңиз аткарылды. Кандай аткарылды? Дароо аткарылды. Сиз барып, ажатканага барып, чыгып, жандай эмне деп коебуз? Күнүмдүк аткарыла турган нерселер аткарылып атат, тишиңизди жууп атасыз, анан кийинип атасыз, анан 1 саат өткөндөн кийин төшөктү жыйнап атасыз да. Жок. Эң жакшы нерсе күнүңүздү жакшы башташ үчүн, ар бир ишке дароо киришиш үчүн бул төшөгүңүздөн башталат. Төшөгүңүздү дароо жыйнап туруп ордуна коюп койгонуңуз бул ишти аягына чейин чыгарды деген нерсе. Албетте кичинекей нерсе, бирок ошол нерсе кичинекей болгон нерсе. Бүгүнкү кыла турган чоң ишиңизди жеңилдете турган нерсе болуп эсептелет. Анткени бул ишти сиз дароо баштадыңыз, бул ишти дагы сиз дароо баштап тезирээк бүтөсүз. Ошол ишиңиз эртеңки күнгө калып кетпейт анан. Колдонуңуздар. Аябай керектүү болгон нерселер бунун баардыгы. Болгону ушул маалыматтарды, пайдалуу кеңештерди угуп коюп эле, ушундай кылыш керек, ушундай кылыш керек дебесең, кадимкидей чечим чыгарыш керек да. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз. Эгерде жүрө турган болсок, кадим жанагы 25%-тин катарын биз солтоп калган болобуз. Түшүнүктүбү? Азыр дагы бир жолдорун айтып кетейин. Кантип ушул абалдан чыксак болот? Депрессия абалынан түшүп калыппыз, Кудай сактасын. Эми ушундан кантип чыксак болот? 6 факторду карайбыз. Профессор Стивен Ларди, аябай профессор, чоң окумуштуу. Ушул инсан өзүнүн карьерасын, бүт карьерасын, өмүрүн, мындайча айтканда, канча эсимде жок, бирок 40 жыл деп жазылса керек эле. 40 жыл өмүрүн арнап, өзүнүн карьерасын бүтүндөй бир нерсени изилдөө менен өткөрүптүр өмүрүн. Караңыздар, бир нерсени изилдөө менен ошол менен өмүрүн өткөрүптүр да. Ошолдун өмүрүн өткөргөн нерсесин азыр силерге айтып берем. Эмне туурасында айткандыгын. 6 фактор бар дейт. Бул нерседен чыгуунун. Биринчиси физикалык кыймылдар. Жана жогоруда айткан болчумун. Кадимкидей физиология кылыңыз, машыгыңыз, чуркаңыз эртең менен 5-10 мүнөт. Кадимкидей жашооңузга болгон кызыгууңуз, көзүңүздөгү болгон отуңуз жандана баштайт. Түшүнүктүбү? Көнүгүүлөрдү ушинтип кыймыл аракеттерди жасай баштасак. Эгерде жасай элек болсо, көп төмөр жасай калсак, эртең баштап көрүңүз канчалык пайдалуу экенин дагы да эсиңизге түшөт. Анан күндө таштабай жасап туруңуз, өзүңүзгө пайдасы тиет. Анан бир эксперимент кылган экен булар. Стивен Ларди өзүнүн окуучулары менен биргеликте, коллегалары менен мындай дептир. Жумасына 3 жолу бир 2 топту алыптыр дагы, мисалы үчүн бир 200 адам чогулткан, баардыгы депрессия абалында адамдар болчу. 100 адамга өзүнчө тапшырма, 100 адамга өзүнчө направление, багыт. 100 адамга не дептир? Жумасына 3 жолу 30 мүнөттөн чуркайсыңар дептир. Чуркайсыңар. Күн сайын эмес. Жумасына 3 эле жолу 30 мүнөттөн чуркап коесуңар.
дептир. Анан берки топко, экинчи топко аларга эч нерсе деп чуркагыла деп айтпаптыр, эч нерсе дептир. Болгону дары бериптир. Жана депрессиядан арылта турган вспомогательный сырткы дарылардан берген экен. Ал дарыны эмне кылыптыр? Ичкен адамдар айыгыптыр. Кандай болгон күндө дагы айыгыптыр, бирок айыкканы толук кандуу эмес экен. Берки жумасына 3 жолу чуркагыла деген адамдарды кийин бир айдан кийин текшерип келсе, ден соолуктары чың, аябай жакшы болуп келет дагы, анын баардыгын үйлөрүнө жөнөткөн да кайрадан. Мына сиздер айыгыпсыздар, азаматсыздар деп кайра үйлөрүнө жөнөткөн. Бирок жанагы экинчи топ, алар дары менен дарыланган инсандар эмне болуптур? 1 жыл ичинде кайра 3 жолу кайтып келиптир. 1 жыл ичинде эле кайра 3 жолу кайтып келиптир. Ошол эле депрессиялык абалдагы инсан болуп, оорулуу болуп. Эмнеге? Анткени дары биздин ичибиздеги болгон дарыдай жардам бере албайт да. Ичибиздеги дары деген кандай? Бул өзүбүз кыймылга алып келип, иммунитетибизди күчтөндүрүү. Биздин денебизде болгон иммунитетибиз канчалык күчтүү болсо, ошончолук ооруларга туруштук бере алат. Иммунитет күчтүү болуш үчүн таза, табигый болгон нерселер менен азыктаныш керек дагы, кыймыл аракетти унутпаш керек. Мына ушул гана нерсе. Анан кийинки нерсе бул омега 3. Омега 3-ни колдонуу. Биздин жашообузда азыр омега 6 аябай көбөйүп кетти. Бүт почти 95% жеп аткан нерсебиз омега 6тен турат. Омега 3 жашообузда таптакыр эле аз болуп калды. Керек болсо жок деп айтсак болот. Омега 3-ни кайдан тапсак болот? Бул балыктын майы, жана башка нерселерде да кездешет бул нерсе. Омега 3 атайын дарылар дагы бар. Эч кандай акчабызды аянбастан бир 500-600 сомдук болгон омега 3 дарысын алып, ичип жашообузга болгон бир балансты сакташыбыз керек. Бизде омега 3 жана омега 6 экөө тең болуш керек. Бирок дисбаланс болгон себептен биз дагы ошондой кыйынчылыктарга туш болуудабыз. Ал нерседен арылыш үчүн балансты эмне кылыш керек экен? Тегиз кылыш керек экен. Омега 6 да колдонобуз, омега 3-ни дагы колдонушубуз керек. Эгерде маалымат алгыңыздар келсе, өзүңүздөр Instagram, Google'га жазып туруп омега 3 деп туруп жазып көрсөңүздөр маалымат аласыздар. Что это такое деп, эмне турат, кандай болот, бешиктен кайрадан тапса болот же өзүңүздүн айылыңыздардан да доставка кандай кылса болот экен, өзүңүздөр таап алсаңдар болот. Мен бул жерде бир определенный бир компанияны реклама кылайын деген ниетим жок. Болгону омега 3-нин өзүн колдонуңуздар дегеним. Толтура компаниялар бар, омега 3-ни продукцияны саткандар. Эгерде мен реклама кылганымда определенный белгилүү бир компанияны айтмакмын да. Мына точно ушундан алгыла, ушундан алсаңар пайдасы тиет, башкалардан алсаңар кайра зыян болот деген жерим жок туурабы? Кааласаңыздар любой бир компанияны тандап туруп, рандомдо эле мына ушундан алам деп чечим чыгарып, айтор алыңыздар. Түшүнүктүбү? Жашообузга аябай пайдасы тие турган нерсе бул. Бизге ошол дофамин, серотонин деген гормондорду көбөйтө турган нерсе мына ушул омега 3 да болуп эсептелет, и плюс кыймыл аракет. Кыймыл аракетти унутпайбыз. Серотонин бул билебиз, дофамин аябай жакшы биздин гормондорубуз. Ошолорду дагы нормада сактап турсак, өзүбүз бактылуу абалыбызды түшүрбөйбүз. Кайгырып, кыйынчылык болуп, мындай капа тарта турган мезгилдерибиз ошол дофамин менен серотонин гормондордун жетишпегендигинде болот да. Түшүндүкпү? Эми кийинкиси бул күн. Күн. Кадимкидей эле күн. Лампочка эмес. Күн. Минимум күн сайын сыртка 15 мүнөт сейилдеш керек. Сыртка. Чуркаңыздар деп элем, жөн гана сейилдеп коюу. Бала чакаңыздар менен, өзүңүз жалгыз, бирөө менен айтор 15 мүнөт не кылыш керек экен? Күн жеш керек. Кадимкидей күн жеш керек. Себеби күндүн прямой бизге попадениясы, бизге түз тийүүсү, биздин денебизге витаминдерди берет. Аябай жакшы болгон витаминдер. Ал биздин сөөгүбүздү бекем кылат, булчуңдарыбызды дагы бекем кылат. Мындайча айтканда, биздин иммунитетибизди көтөрө турган витамин болуп эсептелет. Ошол күндөн алган энергиябыз.
Ал кайсыл витамин десеңиздер, бул D витамини. D витамини билебиз, адамдын боюн өстүрө турган, жандай сөйөктөрдү бышык кылып бекем кыла турган бул ошол D витамини экен. Күндү албетте колдонушубуз керек экен. Макулбу? Жана ошондой эле. Так. Айта кетчү нерсе, күндүн дагы бир пайдасы адамдын психикалык состояниясына аябай жардам берет. Мындайча айтканда, сыртка чыккан инсан үйдө серый болуп эле, үйдө олтуруп эле, эртеден кечке телефон чукулап эле олтурган адам албетте настроениясы түшмөк түгүл башка да болуп кетет да. Сыртка чыгып, күндү көрүп, кичине өзүнө энергия, заряд алып келген инсан кадимкидей настроениясы көтөрүлө баштаганын өзү да байкаса болот. Түшүнүктүбү? Бүгүнкү күндө ошол дагы бир себеби, жана интернет, телефон деп эдикпи, дагы бир фактор бул ошол сыртка чыкпай койгондукта. Мурунку доордо, өткөнкү эле 20-30 жылда адамдар сыртка минимум 4 саат чыгат болчу. Себеби жумуштардын баары сыртта эле. Азыр адамдардын баары банкта олтурат, мектептердин ичинде, ошол офисте сыртка чыкпай калды да. Керек болсо кээ бирлер эмне кылат? Үйүндө олтуруп деле ишин алып бара берет. Мисалы меники ушундай. Чындап эле меники ушундай. Себеби дегенде мага дикторлук боюнча мындайча айтканда адамдар рекламага заказ берет, сүйлөп берип коюңуз, реклама кылып берип коюңуз дейт, текстин жиберет, мен окуп берем, анан запись жиберем да. Мындайча айтканда ишим ошол экен. Основной болгон ишим. Мындайча айтканда сыртка чыгып атайын бир офиске же бир жака мекемеге барып отуруш мен үчүн кажет эмес. Бирок ошондой болгон күндө деле мен кадимкидей убакыт бөлүп, сыртка чыгып, сейилдеп, чуркап, убактымды бөлөм. Себеби ал нерсе менин жашоомо, ден соолугума пайдасын берет экен. Болбосо өмүрүм дагы да кыскарып кете берет. Менин ниеттерим дагы аябай чоң болгон ниеттерим бар, жакшы болгон ниеттерим бар. Алардын баарын убагында, ден соолугум бар кезде ишке ашырып алгым келет. Сиздерге да каалайт элем ошентип сыртка чыгып, сейилдеп туруңуздарды. Биздин дагы бир айтып кетчү нерсе, күндүн пайдалуулугу. Денебизде био саат деген нерсе бар. Био саат. Кадимкидей саат бар го. Ошондой эле биздин денебизде дагы био сааттар бар. Аны кантип түшүнсөк болот? Кеч кирген маалда кадимкидей уйкубуз келе баштайт. Таң аткан маалда уйкубуз канат. Эмнекен? Бул жашоонун мыйзамы. Биз эртең менен турат экенбиз дагы, ишибизди аткарабыз, кыймыл аткарабыз, анан кечине чарчап туруп, кайра уктап, эртең менен кайра турабыз. Ошондой болуш керек. Орду алмашып калган инсандыкы жашоосу дагы, ден соолугу дагы начарлайт. Жашоонун сапаты бузулат, ден соолугу дагы начарлайт экен. Жашоонун сапаты кантип бузулат? Түндө сиз кандай ишти аткарышыңыз мүмкүн? Көп ишти аткара албайсыз. Өзүңүздүн мээңиз заторможенный боло баштайт. Мээңиз жай иштей баштайт. Анткени эс ала турган маалда инсан эс алыш керек да. Инсан качан эс алыш керек? Адам түндө эс алыш керек, туурабы? Кээ бир адамдар ночто иштейт дагы, себеби ал ага выгодныйраак, бирок ден соолугун канчалык коротуп аткандыгын эңиси баамдабай эле. Туурабы? Ошол себептен көпчүлүгү акчасына карап калат дагы, анан түндө дагы иштөөгө даяр. Ал аябай адамга зыянын берет. Түндө уктабастан, же болбосо кээ бирөөлөр, мисалы бекерчилер барго, иштебейт, үйдө эле олтурат, түндө саат 3-тө, 2-де жатат, телефон чукулап коюп, анан жатат дагы, эртең менен кайра саат 10-до турат да, же түштө турат керек болсо. Ал инсан эмне кыла алат бир күн кечке? Өзү түштө турса, кечке чейин эмне иш аткара алат? Ныксырап эле жүрөт да болгону. Же балык эмес, же эт эмес болуп, нирванимасы. Айттык, эгерде биз сыртка чыгып күндөн энергия алып, күндү биз көрө турган болсок, кадимкидей, ошондо биздин био сааттарыбыз нормалашат да. Үйдө гана олтура берген адам же күндү көрбөйт, же кечти көрбөйт. Анан ал адамдын албетте сааты бузулат. Качан укташты билбейт, качан турушту билбейт, ошондой болуп калат да. Анан ошентип жашоонун балансы бузула баштайт экен. Эми уйку туурасында айта кетсем. Уйку туурасында. Жаңы эле уйку туурасында бир аз сөз болду, бирок азыр эми бир аз кеңирээк сөз кылам.
Бул 4-чү фактор, жана депрессиядан арылуунун жолдору болгондон 4-чү фактор дайыма жашообузда сергек болуп жүрүш үчүн. Бизде билебиз, мелатонин деген гормон бар. Мелатонин уйку бездери. Ошол гормон биздин денебизде кайсыл маалда бөлүнө баштайт. Кечки саат 9-дан кийин жакшы бөлүнөт. Кечки саат. Кечки саат 9-дан кийин денебизде активдүү бөлүнө баштайт. Бул дегени ошол маалда эс алып уктап алсаң, эртең менен бодрый турасың деген сөз. Нормасы саат 10-да жаткан. 10-да жөн гана жатуу эмес, 10-да уктап калуу керек болсо. Мындайча айтканда сиз 9:30 тиш жууп, бет баш жууп, уйкуга даярданып атасыз. Анан кийим кечеңизди алмаштырып туруп, ордуңузга жаттыңыз дагы. Анан уйкуга киргичекти бир 10-15 мүнөт өттү, айтор 10-да 00 болгондо уктап калдыңыз. Эртең менен сизге 6 саат уйку жетиштүү болот. Мындайча айтканда, түнкү саат 4-тө сиз беймарал соп-сонун болуп ойгонуп кете аласыз. Эгерде албетте башына кыйын болот, бирок ошол нерсе инсанга жетиштүү болот да. Эгерде сиз 12-де жатсаңыз, түнкү саат 12-де жаткан болсоңуз, анда эртең менен саат 8-де уйкуңуз араңканат. Түшүнүктүбү? Адамдын организми ушундай иштейт. Биз мелатонин бөлүнө турган маалда уктабастан беймарал жүрдүк, активдүү болуп. Анан азая баштаганда түнкү саат 4-төрдө, уже 5-терде мелатонин бөлүнүүсү бизде азая баштайт да. Ал нерсе бөлүнүп, ушуну биздин денебизге тарай турган болсо, биз ушунчалык жакшы көбүрөөк эс алабыз, көбүрөөк энергия алабыз. Маселе көп уктаганда эмес, маселе сапаттуу уктаганда, убагында уктаганда. Саат 10-да жаттыңызбы, 4-тө уйкуңуз канат, 12-де жаттыңызбы, 8-де араң канат. Түшүндүңбү? Бул некен биздин табиятыбыз ушундай экен. Ошондуктан түнкү саат мындайча айтканда үйкү болгондон сактаныш керек экен, Үйкү болгондон сактаныш керек экен. Тооктордон мисал алыш керек да. Тооктордон сабак алыш керек. Кеч кирер менен тооктор үйүнө кирип кетет. Өздөрүнүн немесине жанагы бара турган жерине барат айтор. Анан барат дагы ошол жерден уктайт кадимкидей. Буттарын кое алып туруп укташат. Эртең менен таң атпай турушат ошолор. Ким гана болбосун, кайсыл гана жаныбар болбосун, эң биринчи короз менен калган тооктору ойгонуп сыртка чыгышат. Кыкылыктагы. Некен? Бардыгы, то есть тооктордун бардыгы ошондой мыйзамга көнгөн экен да. Аллах Таалам ошол нерсени аларга берген экен. Бирок инсанда ыктыярдуулук деген нерсе бар да. Бирок ошол ыктыярдуулукту дагы биз каалагандай колдоно бербешибиз керек. Кээ бир учурда ыктыярдуулукту колдонуш керек, кээ бир учурда чындап эле эрежеге баш ийиш керек. Биздин жашообуздун эрежеси ушундай экен: 10-да жатсак, 4-тө уйкубуз канат, 12-де жатсак, 8-де дагы уйкубуз канышы кыйын экен. Демек, тандоо сиздерде. Эгерде 8-де ныксырап туруп, кылган ишиңиздин дайыны жок болуп, саат 11-лерде анан ишти баштап, ошентип жүрүп, кайра эле убактыңызды бекер өткөргүңүз келсе, мейли 12-де жата бериңиз. Бирок чындап эле жашооңузда бир маңыздуу болгон нерсеге жеткиңиз келсе, анда эрте турушуңуз керек. Эрте туруш үчүн кеч жата албайсыз. Эрте жатасыз да. Демек, баардыгы айланып келип эле уйку маселесине такалат экен. Уйкуңуз убагында болсо, сиздин күнүңүз дагы ошончолук сапаттуу болот. Бул нерсени эстен чыгарбайлы. Кийинки маселе бул 5-чи фактор — өткөндү көп ойлоо. Өтүп кетти ал нерсе, кетти, жок болду. Аны кайра кайтара албайсыз. Бирок өткөн нерсени кайра карманып калам, ал нерсе кайра келет деген үмүттө ойлонуп жүрө берип, ал нерсе акылсыздык болгон нерсе. Акылсыз адамдын кылган иши мына ушул. Болду, бир дарыя, бир агат. Дарыя, мисалы бардыңыз, суунун жээгине, сиз көрүп аткан суу, алар ар бирөөсү жаңы суу. Айланып кайра келген нерсеси эмес. Алар суу кетет дагы, кошулат, ал жака сиңип кетет. Албетте буу болуп көтөрүлүп кайра келген нерсеси бар. Бирок именно ошондой көлөмдө, ошондой абалда ал кайра ошол абалда агып келет деген нерсе эмес. Бир сууну кечтиңизби, ал сууну кайра кече албайсыз. Эмнеге? Сиз баскан суу
агып кетти. Бул дегени жашооңуздагы болуп өткөн окуя ал кайра кайтарылып, сиз каалагандай болуп кетпейт ал нерсе. Мындайча айтканда, болду, ал иш өттү. Өзгөртө албайсыз, оңдой албайсыз, же бир пайда зыян бере албайсыз ал окуяга. Ал окуя болуп бүттү, эми жаңыдан кадамды таштаңыз. Эгерде мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, жакындарынан айрылган, кыйынчылык маалдарда болуп жүрөт. Кээ бирлер мисалы жолдошунан айрылды, кээ бирлер аялынан ажырады, кээ бирлер болсо балдарынан ажырады, айтор кандай болгон күнөөдө эле биз аларды өзүбүздүн жашообузга балдак катары көрө алышыбыз керек. Балдак, түшүнөбүз, балдак эмне экенин. Адам буту баспай калган кезде мынтип кастелей деп коебуз го. Ошол нерсе менен басат. Ансыз баса албайт, туурабы? Ансыз баса албайт, бирок ошол менен басууга бир аз болсо жөндөмдүү болот. Бирок биз ошол бир туугандарыбызды, ата-энебизди баардыгын ошентип досторубузду дүйнөдөн кайткандан кийин аларды балдак катары көрүп алган болсок, аларсыз жашоо жоктой болуп сезиле баштайт да. Бирок өзүңүзгө суроо беришиңиз керек да. Мисалы үчүн бир тууганыңыздан айрылган болсоңуз, жакындарыңыздан, ошол инсан менин ушундай абалда болуумду каалайт беле деп суроо бериңиз. Кээ бир адамдардын атасы дүйнөдөн кайтыш болгон, анан өзүңүзгө суроо бериңиз. Менин атам азыр ушундай болуп өзүнү кыйнап, ойго чөмүлүп жүрүшүмдү каалайт беле, же алдыга жылып, жашоомду улантуумду каалайт беле деген суроону бериңиз да. Албетте, жообу анык эле. Ошондой эле биз мусулман болгон үчүн алар менен бир күн болбосо бир күнү жолугаарыбыз анык. Буйруса бейиште көрүшөбүз деген жакшы ниет тилектер бар бизде, туурабы? Ошол нерсе бизди сактап, аябай жакшы бекем ниетте кармап турат. Жакшы үмүт берип турат ошол нерсе. Болбосо капырларда, атеисттерде, динсиздерде, теңирчилерде андай мүмкүнчүлүк жок. Мындайча айтканда, Аллах Таалам аларга ал нерсени насип этпеди. Эмнени? Үмүттү. Дүйнөдөн жакынкы болгон, эң мыкты болгон шериги, досу кайтты, эми анын таптакыр үмүтү жок. Элестетип көрүңүз, биз азыр мусулман болгон үчүн биз акыретте ара менен көрүшөбүз, кайрадан жүз үрүшөбүз дейбиз, мындайча айтканда жүзмө жүз көрүшөбүз дейбиз. Капыр болгон инсандын абалын элестетип көрүңүз. Анын апасы дүйнөдөн өттү. Эми ал инсан ойлойт, таптакыр ал апамды көрө албайм. Сүрөттөн гана көрөт, башка көрө албайм. Кадимкидей өлдү, жок деп эсептейт да. Себеби ал инсан акыретке ишенбейт, акырет бар экенине ишенбейт дагы. Анан таптакыр жок да, элестетиңиз, мындай дүйнөдөн кетип калды, эми эч качан көрбөйм деген ойдо. Ошондой инсандар албетте суицидке дагы барып алышат көпчүлүк учурда. Өзүнүн сүйгөнүн жоготту, мен дагы ансыз жашай албайт экем деп өзүнүн жашоосуна ал инсанды балдак катары көрүп алган, балдаксыз ал баса албайт, демек мен жашоом бүттү дейт дагы, ошону менен жашоосундагы токтотуп койгон инсандар көп. Ошондуктан биз мусулман катары жакшы үмүт менен, жакшы ишенич менен ал адамдарга кайра жолугабыз деген үмүттү үзбөшүбүз керек. Түшүнүктүбү? Өткөн кезден сабак алышыбыз керек албетте. Сабак албай кое албайбыз. Сабак албай койсок, ал өткөн окуянын пайдасы жок болуп калат да. Албетте зыянын көрдүңүз, бирок ошол зыян кайра кайталанбаш үчүн ошол нерседен пайда көрүшүңүз керек да. Кайра кайталабайм, ал нерсеге кайра кайталанбашына аракет кылам деп башка аракетиңизди жасай баштайсыз да. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө пайдасын алабыз, зыянын ошол бойдон калтырабыз ошол кезге. Ал нерселерди, ал күндөрдү толук түрдө баштан чыгарып, жаңы жашоону башташ керек болот. Себеби алдыда кандай гана сонун нерселер бар. Мейли жакынкы болгон бир досуңуздан арылдыңыз, бирок сиздин ата-энеңиз тирүү балким. Мейли ата-энеңиз дүйнөдөн кайтышы мүмкүн, бирок бала чакаңыз бар алдыңызда, туурабы? Жашоону кубанда турган, өзүңүздү жакшы абалга келтире турган адамдар дагы бизди курчап турат. Ал инсандар менен албетте буйруса жакынкы убактарда кайрадан көрүшөбүз. Анткени өмүр бат эле кыска. Кече эле мен кичинекей эле болчумун, азыр уже кыздуу болгон учурум. Туурабы? Кызыма бүгүн 3 жыл болду да.
Мен дагы деле өзүмө ишенич мындай айтканда кубанычым дагы деле кетпейт дагы, бирок ошол эле маалда таң калып атканым анан ошол эле маалда ишенич да кыйын болуп атат да. Себеби өзүм студент болуп турам, анан окууну бүтө элекмин, бирок кандай болгон күндө дагы кечээ эле мен мектептин окуучусу кадимкидей жаш бала элем. Бирок карасам кечээ күндө эле да. Демек, жашоо бат эле өтүп кете берет экен. Аябай кыска. Эми 6-чысы. Бул дагы аябай маанилүү. Коюп кое берейин. Соц байланыш. Социалдык тармак эмес. Соц байланыш. Мындайча айтканда чөйрө деген нерсени айтып атам. Сиздин чөйрөңүз кандай болсо, сиз дагы ошондой болосуз. Айланаңыздагы 5 инсан акылдуу болсо, 6-чысы сиз болосуз. Айланаңыздагы 6 инсан акылсыз, оюна келген жасаган инсан болсо, сөгүнгөн инсан болсо, 6-чысы сиз болосуз. Сиздин чөйрөңүз кандай болсо, өзүңүз демек ошондой болот экенсиз. Эгерде негатив ойлонгон, дайыма жаманды көткөн, дайыма мамлекетти күнөөлөгөн, дайыма сыртты күнөөлөгөн, дайыма элди күнөөлөгөн, негатив ойлонгон инсандар менен чогуу жүрсөңүз, анда сиз дагы алардын катарын толуктайсыз. Албетте, бир нерсе, мисалы, алма көргөнбүз, баягыда бир сүрөт бар го. Бир алма чирийт, анан жанында дагы бир таза алма болот да. Бирок ал таза алма өзүн тазамы деп эсептей албайт, анткени бул бара-бара ал алманы дагы жеп баштайт да. Мындайча айтканда таасири тиет. Дагы бир мисал, бир инсан сырттан келди дагы, үйгө келгенде тамак буркурап жыттанса, тамактын жытын билет, тамактын жытын билет. Бирок ичинде 5 мүнөт аралашып жүргөндөн кийин ал тамактын жыты уже эмне болуп калды, мурдуна сиңип кетти да. Аны кайра жытын сезбей эле. Ошондой эле мисал тамеки чегүүрө деле. Бир адам менен чогуу жүрөсүз, досуңуз, ал адам тамеки чегет экен, чылым чегет. Анан башында чекпейчи койчу деп ушинтип бир-эки айтасыз, анан ал деле досуңуз болгондон кийин чеккиз келген маалда чеге берет. Анан бир-эки айтасыз, унчукпайт, анан кайрадан өзүнүн ишин кылып, тамеки чегип жүрө берет. Бирок сиз дагы анын жанынан кетип калбайсыз дагы да, туурабы? Ал менен чогуу жүрөсүз, анын чегип аткан тамекисинен сиздин өпкөңүз дагы аралашып отуруп, кийин тамекинин жытын билбей да каласыз да. Башына какап деп атканыңыз, бирок азыр кадимгидей эле беймарал сүйлөшүп атасыз. Эмнеге? Анткени көнүп калдыңыз да, ошол абалга өттүңүз. Ошондой эле сиздин айланаңыздагы адамдардын ойлоосу, сүйлөөсү, баскан турууга кылыктары, кылган иш аракеттери кандай болсо, сиздин дагы иш аракетиңиз, ойлооңуз, кыймыл аракетиңиз, басышыңыз бардыгы ошондой болуп тууралат. Мисалы үчүн ушундай окуялар башыбыздан деле өтөт. Мисалы, айылга барып келген убакта кадимгидей тилдерибиз буралып калат. Өзүбүз каалабайбыз, бирок мисалы мен Жалал Абадтан болгон үчүн тыры дегендер аралашып келет кээде. Шаарга келесиң кайра, анан тыр деп баштайсың да эмнегедир. Бирок ал нерсе демек бар эле нерсе экен. Айланаңда баардыгы ошентип сүйлөп атса, сен дагы ошол нерсеге көнө баштайсың. Өзүң ушул Кыргызстанда турасың, башка тилди үйрөнгөн эмессиң, бирок кандайдыр бир себептер менен шанс болуп Америкага учуп кеттиң дагы, ал жака барып окуп атасың. Же болбосо окубастан эле жөн эле иштеп жүрсөң деле, окубасаң дагы алардын сүйлөөсүнө кулагың көнө берип, сүйлөгөн сөздөрүн бара-бара жесттер менен түшүнө баштап, анан бул сөз экен деп сөздү жаттабастан деле алар эмне деп сүйлөп атканын түшүнө баштайсың, керек болсо сүйлөп да каласың да, бир жыл аралыгында. Туурабы? Демек, инсан айланасындагы болгон инсандар менен чогуу жолугуп туруп, өзүнүн ким экендигин аныктап билип алса болот экен. Чөйрөңүз ким болсо, сиз дагы ошондойсуз. Демек, чөйрөңүз жаман болсо, аны жакшыга алмаштырыш керек экен. Максаттуу болгон, жаман сөздөн сүйлөнбөгөн, дайыма туура жүргөн жакшы адамдар менен болуңуз, сизди дагы ошол койгон максаттарыңызга түз багыт алуу менен жетүүңүзгө жардам берет экен. Жашооңуз жаркырап, дайыма кубанычтуу жүрөт экенсиз. Түшүнүктүбү? Негатив ойлонгон инсандар менен жүрсөңүз, негатив ойлоносуз, позитивдүү ойлонгон инсандар менен жүрсөңүз, позитив адам болосуз. Жеңил эле. Бул дагы жашоонун жазылбаган мыйзамы. Анда эмесе, биздин ушун менен сабагыбыз айгана чыкты. Эгерде жаккан болсо, плюс баскычын калтырып калсак болот комментарий бөлүмүнө. Мен карап алып
ыраазы болгон болом сиздерден дагы. Ушунча убактыңыздарды бөлдүңүздөр. Буйраса пайдасы тийди деген аябай чоң үмүттөмүн. Иншалла кийинки сабактардан көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.